Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдык улуу майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, дал ушул эгемендүүлүгүбүз үчүн биринчи кезекте ата бабаларыбызга биз таазим этишибиз керек. Дүйнөдө канчалаган ири державалар тарых барактарында гана калды. Бирок азыр алар жок. Европаны титиретип, Азияны багындырып турган улуу мамлекеттер бытырап кеткен. Бүгүн да мамлекет катары таанылуусу самаган канчалаган элдер бар. Энесайдан Ала тоого чейинки кең мейкиндикти ээлеп, далай кыргында үзүлгөнү уланып, чачылганы жыйналып, ушул аймакты ээлик кылып сактап калган ата бабаларыбызга кийинки урпактар биз милдеттүүбүз. Манас атабызга, Барсбек каганга, улуу кыргыз дөөлөтүн түптөгөн Алп Солго, Данышман Жусуп Баласагынга, Мухаммед Кыргызга, Алымбек Даткага, Курманжан Даткага, баатырларга, Советтик Кыргызстанды түптөгөн Абдыкадыр Орозбековго, Жусуп Абдрахмановго жана башкаларга, ошондой эле Кыргызстанды Союздун бир балбанын айландырган Исхак Раззаковго, Турдакын Усубалиевге, Абсамат Масалиевге жана легендарлуу парламенттин депутаттарына чын ыкластан чыккан рахматыбызды айтышыбыз керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүндө издери калган тарыхый инсандардын баарына азыркы муундун атынан алкыш айтабыз. Урматтуу мекендештер, түндүгүбүздү бийик көтөрүп, дүйнөдөгү алыс жакын өлкөлөр менен алака түзүп, 3000-жылдыктын 21-жылында жашап жатып, аталардан үйрөнө турган үлкөн үлгүлөрүбүз, асыл өрнөктөрүбүз, алчуу сабактарыбыз али арбын. Өнүгүүнүн жөнөкөй жолу жок. Ага идеалдуу шарт да болушу мүмкүн эмес. Коомдо бирде өргө чыкса, бирде ташка сүрүлүп отурат. Бирок ар дайым тарыхка кайрылып туруу бул элибиздин улуулугу. 30 жыл аралыгында кандай гана өзгөрүүлөр, кандай гана бурулуштар башыбыздан өтпөсүн, аны биз тарыхтан алып сала албайбыз. Бул тарых. Өкүнүчтүүсү, улуттар аралык ынтымакка чок таштаган учурлардан, саясий талаштардан, курмандыкка чабылган учурларыбыз да болду. 30 жылдын ичинде жоготууларыбыздын ордун толтуруу кыйын. 30 жылда жоготконубуз да, тапканыбыз да билгендерге, кийинки урпактарга улуу сабак болуш керек. Эгемендүүлүккө болгон мамилени өзгөртүшүбүз зарыл деп эсептеймин. Ата журт философиясынын тамыры албетте тереңде. 1000 жыл зарлап күткөн үмүт бу күндө ордунан чыгып, ооматыбыз келип турганын бүгүнкү урпактар биз туура түшүнүшүбүз керек. Эгемендүүлүктү көздүн карагиндей сактоону ар бир жаран жүрөгүнөн өткөрүүсү абзел. Урматтуу мекендештер, сиздерге мамлекеттүүлүктүн 4 белгисин алып жүргөнүбүз жөнүндө сөз кыла кетейин. Биринчи белгиси бул албетте элибиз. Биздин алтындай элибиз бар. Биринчи сөз ушу элибиз жөнүндө кыска айтайын. 1991 жылы 4,5 миллион халкыбыз болсо, мына бүгүнкү күндө 6,5 миллиондон аштык, Кудайга шүгүр.
Demek biz ösүү jolundabız. Mamleket kaçan күчтүү болот, kaçan gana elinin духу күчтүү болгондо ал көз карандысыз болот. Экинчи сөз Манас. Ооба соңку кылымда тилибизге, динибизге күч келген учурлар болду. Бирок биз баалуулуктарыбызды сактап кала алдык деп терең ишенем. Береке экен, бел экен, пенде көрчү жер экен, ортосу көк көл экен, суусунда биңдей түр экен. Жер деген адам бай болор, түгөнбөс ырыс кенч экен деп, кыргыз жерин даңктаган дүйнөдө көлөмү жагынан теңдеши жок Манас эпосу жана манасчылык өнөр ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктарынын катарына кошулду. Бул чоң жеңиш. Үчүнчүсү Чыңгыз. Биз 30 жылдыктын ичинде дүйнөнү дүңгүрөткөн кылым адамы, алп жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун замандашы, журтташы болду. Ааламды тарбиялаган Айтматов кыргыз болгон. Бул да чексиз сыймык. Демек, бизде адам потенциалы абдан күчтүү. Билимдүү жаштарыбыз иштегенге дайым даяр. Төртүнчүсү элибиздин достугу. Манас өзгөнү өзгө, башканы башка деп өгөйлөгөн эмес. Өз курамында 400дөн ашык этносту кучагында калкалап жашаган. Кыргызстанда нечендеген калк менен этникалык жана маданий карым-катнашта ынтымакта болуп келген. Бул улуу салт түгөлүп улана бермекчи. Легендарлуу бир акын айткан экен: тик аскада кол сунар таянычың ким, тактай жүр. Касиети достукту кебелбестен сактай жүр дептир. Кыргыз эли коңшулаш, үзөңгүлөш, канатташ калктар менен достук байрагын кыргыз туусунун алдында бириктирип жашап келет. Бул элибиздин даанышмандыгы. Урматтуу мекендештер, мамлекетибиздин дагы бир белгиси бул биздин мыйзамдарыбыз. Өзүбүздүн баш мыйзамыбыз бар. Ага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров мына быйылкы жылы 5 майда жаңы редакциясына элибиз колдогон конституцияга кол койду. Бардык тармактарды жөнгө салган башка мыйзамдарыбыз да бар. Ошол эле учурда мыйзамдын үстөмдүгүн орнотууда ачык коомдун ролу чоң. Бизде сөз эркиндиги күчтүү. Бул чыныгы демократия деп эсептейбиз. Демек биз демократиялык, укуктук, эгемендүү мамлекетпиз. Мамлекеттин кийинки белгиси бул башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүүсү. Бүгүн Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун эч кимди артта калдырбаш керек деген негизги чакырыгына кошулган. Биздин дүйнөнүн кайра түзүлүшү 2030 жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарын башка мамлекеттер менен бирге ишке ашырышыбыз керек. Эң башкысы жер үстүндө тынчтык жана адам баласынын бакубаттыгы. Урматтуу мекендештер, мына кече урматтуу президентибиз таласта болгондо бир топ ушул өлкөдөгү болуп жаткан иштерге, алдыда боло турган иштерге кенен токтолду. Ошондуктан мен сөзүмдү кыскартып, биздин бир топ жарандарыбыз чет өлкөлөрдө, кошуна өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Ушуларга да кыска токтоло кетейин. Кымбаттуу биздин алыс жакында иштеп жүргөн бир туугандарыбыз. Кыргызстанды дүйнө жүзүнө жакшы жагынан таанытууда, алыс жерден туруп экономикабызга ар бириңиздердин кошкон салымыңыздар чоң. Албетте, ушул сиздер алыста болсоңуздар да, биз менен
мекен менен байланышыңыздар эч качан үзүлбөстүгүн биз билебиз. Урматтуу кыргызстандыктар, ынтымактуу элге канат бүтөт. Канаты бар эл кол жеткис бийиктикке жетет. Ата-энелер дөөлөттүү болсун. Алтын аяктан суу ичкен каарлыкты көрүшсүн. Балдарыбыздын башына бакыт консун. Ар бир үйдө бакыбатчылык болсун. Ата мекенибизде ар дайым тынчтык болсун. Өсө бер, өркүндөй бер Кыргызстаным. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Байрамыңыздар менен.